Бүгүнкү күндө мамлекетибизде эч кандай жанагы бандиттик топтор жок. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин Камчыбек Ташиев жетектеген күндөн тарта коррупция менен күрөш күч алып, бир катар жемкорлордун үлөктөрү, мамлекеттик кызматкерлер кармалды. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев алгач эле ишмердүүлүгүн өлкө казынасын өз жөнтөгүндө иштеткен чиновниктерден тазалоо менен баштаган. Жыйынтыгында 2020 жылдын октябрынан бүгүнкү күнгө чейин мамлекетке 168 миллиард 287 миллион 49 миң сом кайтарылган. Бул каражаттар коррупциядан, мыйзамсыз иштерден бюджетке өндүрүлгөнү гана. Биз 25-26 жылдын ичинде Кыргыз мамлекетиндеги коррупцияны тыйышыбыз керек. Жок кылышыбыз керек. Коррупция бул эң негизги биздин душманыбыз болуш керек. Коррупция болгон жерде өнүгүү жок. Коррупция болгон жерде мамлекеттин түзүлүштүн бекемдиги жок болот. А коррупция кимдердин арасында? Мамлекеттик кызматкерлердин арасында. Ошондон ушул багытта жумушуңарды күчөткүлөгүн. Коррупцияга аягысыз күрөш жарыялап, кимде ким мамлекетке кыянатчылык кылса, баарын жоопко тартышыбыз керек. Коррупция деген өзү өркүндө биринчи алдыга чыгып алган да, он менен күрөшкөн эмес да. Sen dedingби мен дагы жей берейин деп жүрө беришкенде, бул президентчи баш болуп. Мына ушу 4 жылдан берки күрөшүү бул деген бул историяда болгон эмес. Башка мамлекет пример алып баштады. Коррупция менен кантип күрөшүштү. Молодец, рахмат ушуларга, Садыр менен ушу камчыныбыз ушунчалык ишти кылып атат. Onu ел таразада кайерде болбосун, мына келтирди, мындай кылды, андай кылды. Буга чейин мамлекеттин ишмердүүлүгүнө караларда аралашып келгени айтпаса да белгилүү болчу. Дал ушул уюшкан кылмыштуу топторду жок кылуу үчүн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев аюусуз күрөш жүргүздү. Жыйынтыгында Камчы Асанбек, Кадыр Досонов, Эркин Мамбеталиев жана Чыңгыз Жумагулов сыяктуу уюшкан кылмыштуу топтун лидерлеринен 50 миллиард сомго жакын каражат өлкөнүн бюджетине алынды. Мыйзамдарга баш ийбей, өз билгенимди кыла берем дегендери жок кылынды. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү күчөтүшүбүз керек эле, күчөттүк, жыйынтыгын берди. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде эч кандай жанагы бандиттик топтор жок. Уюшуп алышып, бандиттик кылып, баягы ишкерлерди тоноп, же болсо бирөөнү коркутуп үркүткөн эч ким жок. Андайлар болсо, аларды дагы жоопко тартабыз. Камчыбек Ташиев келгенден бери бардык шарттарды түзүп берди биринчиденчи. Бардык жерде жаңы имараттар салынды деген, айлык маянасы деген бардык жагынан шарт түзүлүп атат да. Ошон үчүн балдыр УКМКнын кызматкерлери иштеп атат десек болот. Уюшулма кылмыштын топтору ОПГ деп коебуз. Кандай даражага жетип калганын даже диктовать этип, жогорку кеңешке чейин бул депутат болот, бул депутат болбойт деп. Анан мына көрүп атасыңар, акыркы жылдары бизден кийин бизди мынабу уюшулган топтун баягы башчысы деп коебуз Көлбаевди баягындай биздин кызматкерлерге баш ийбей куралдуу эме кылган үчүн ал жерде мыйзамда бар, туура эле колдонгон, аны атып ошо каза болуп атат. Бизден кийин анан биздин дагы коңшу өлкөлөрүбүз, Өзбекстан, Казакстандар да ошондон бирсе өтө баштады, бизден көрүпчү. Эми мына Кудай буюрса, азыр ОПГ деген почти бизде жок болуп калды. УКМК кызматкерлери коррупция, уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү үчүн аларга жетишерлик деңгээлде шарттар түзүлүшү керек болчу. Камчыбек Ташиевдин жетекчилиги астында республика боюнча атайын кызматтын кызматкерлери, жаңы имараттар, турак үйлөр, балдар үчүн бала бакчалар салынып, заманбап техникалар менен камсыздалышкан. Алсак 19 декабрда Чүй облусу боюнча башкармалыгына жаңы имарат курулуп, анын ачылышына катышкан мамлекет башчы Садыр Жапаров УКМКга түзүлгөн шарттарга кенен токтолду. Чүй облусу боюнча башкармалыктын өзүнүн туруктуу имараты жок болгондугуна байланыштуу ар кайсы объектилерде жайгашууга мажбур болгон экен. Маселен, 2007 жылга чейин Токмок шаарында иш алып барса, 2007-2010 жылдар аралыгында УКМКнын аскердик бөлүгүнүн аймагында иштеген. 2010 жылдан тартып 2012 жылга чейин чек ара кызматынын имаратында жайгашкан. 2012 жылдан 2017 жылдары болсо УКМКнын антитеррордук борборунун мекемесинде иштеп келген. Борборубуз Бишкек шаары жайгашкан кең Сары Өзөн Чүй облусу боюнча башкармалыктын өзүнүн имараты жок иш алып барыш эле көп нерседен кабар берип турат. Килейген ушу Чүй облусунда имараты жок иштегендин өзү эле ушу мамлекет эмнени карап отурган деген суроо туулат.
Коррупция жана уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүүнүн артында президент Садыр Жапаровдон УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин өмүрүнө бир нече ирет кол салуу аракеттери да болгон. Алардын арасында коомчулукка белгилүү болгону жакында эле атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевди жок кылуу аракети болуп, ишке ашпай калганын айтсак болот. Учурда мамлекет Ташиевдин коопсуздук маселеси боюнча күчөтүлгөн тартипте кайтарууга алган. Андыктан бүгүнкү күндө өмүрүнө кол салуу мүмкүн эмес. Эскерте кетсек, 20-декабрь улуттук коопсуздук кызматында иштегендердин кесиптик майрамы. Бул дата 2007-жылы өкмөттүн токтому менен бекитилген. Мына ушул күндүн коопсуздук кызматкерлердин күнү катары белгиленишинин тарыхый дагы мааниси бар. Советтер Союзунун тарыхында бул түзүмдүн аталышы бир нече ирет өзгөргөн. Алгачкы жолу 1918-жылы Бишкек уездик тергөө комиссиясы болуп түзүлгөн болчу. Ошол тарыхты улап келе жаткан учурдагы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин Камчыбек Ташиев 2020-жылдан бери ийгиликтүү башкарып келет. Мен мисалы быйылкы жылы 2024-жылы иштеген ишиме өзүм канааттанган жокмун. Мен аз иштедим деп эсептеймин. Мен туура иштеп акырына чейин элдин мындай көңүлүн толтура албадым деп эсептеймин. Ошондуктан эндиги жылы мындан да көбүрөөк иштейбиз. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.